Oğumda da attayımın kakıratım. Ош шаарында 16-чы эл аралык кыргыз-казак төкмө акындарынын кош байге айтышы башталды. Иш-чара Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө жана алгачкы агартуучу жазгыч акын, ойчул тарыхчы Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдыгына арналат. Молдонияз атамдын андаңырын улайын. Талгат азыр аштын каны Тошкенде, өрүктүн каны Боккенде, еттин канын нарында, жакшылык канын сурапсан, үмүт менен сабырда. Биздин казак-кыргыз акындарынын айтышы борбор калабызда өтүп келсе, мына бүгүн эгемендүүлүк майрамын турлай Ош шаарында өтүп, казак эле, кыргыз эле эмес, мына Казакстандан жана биздин коңшулаш мамлекеттерден келген кыргыз-казак акындары бүгүн өнөр майрамын улуу жазма акыныбыздын мааракесине жана эгемендүүлүгүбүздүн 32 жылдыгына арнап отурат. Андыктан бардыгыңыздарды ушул эгемендүүлүктүн майрамы менен улуу жазма акыныбыз Молдонияздын 200 жылдык мааракеси менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз эли эзелтеден ушундай сөздү сыйлап, сөздү аздектеп, сөз менен жашап келген эл. Уюткулуу элдин урпактары мына ушул жерде бүгүн дагы айтыш көрөбүз деп келип атасыздар. Биз дагы сиздер менен кошо Каракөлдө акчарган калыстар менен чогуу ушул айтышты көрүп кетели деп келдик. Буга чейин кыргыз менен казак гана айтышы орун алып келгени маалым. Бул жолку айтыштын өзгөчөлүгү 4 мамлекет катышууда. Кыргызстан, Казакстан, Монголия жана Өзбекстандан жалпысынан 16 акын Ош шаарында 30-31 август күндөрү өнөр майрамын тартуулайт. Кыргызстан элине алгач ирет келип турмуз. Бул жерде талай ирет казак, кыргыз акындары бир туугандыктан талай ирет акындар айтысы өткөн. Бирок Монголиядан алгач ирет быйылгы жылгы эл аралык акындар айтысына кошулуп отурмуз. Барлык кыргыз туугандарга, бир туугандарга мейрамдарыңыз куттуу болсун, эгемендиликтериңиз жылдан жылга жалгасып, мәңгилик жалгаса берсин деген тилекти айтайын. Палуанга оң мен сол бирдей ғой, кандай багыттагы айтыс болса да, барлык багыттагы айтыска дайындалып келдим. Сиздердин эгемендиктериңизди да жырлайбыз, агартуучу агамыз Молдонияз бабамызды да жырлайбыз. Барлыгына дайындалып келдим. Әзил айтыс болса әзил айтыс, калжың айтыс болса калжың айтыс. Жалпы менин стилим әзил айтыс өзү. Буюрса бир жогорку деңгейдеги айтыс чыгат деген үмүттөмүн. Жалпы айтыска катышып жүргөн кызмын. Буюрса энди кыргыз элинин батасын алууга келдим, Алла кааласа. Албетте кыргыз акындарына да, казак акындарына да ийгилик каалайм. Ар бирин ушул эл алдына чыкканда эргүү келип, оозунан ыр төгүлүп туруусун каалайм. Деги эле жалпы айтыштын кызыгы ушул элдин бир бүйүрүн кызытып, элдин көңүлүн көтөрүп турса экен деген ой. Биз да сизге ийгилик каалайбыз, жеңиш күтөбүз. Рахмат, бар болуңуз. Эл аралык айтышта 9 адамдан турган топ калыстык кылат. Финалдык баскычы эртең 31 августта өтөт. Жалпы байге фонду 3 миллион сом. Жалпысынан бир 3 миллион болчу уюштуруу менен. Буса биз 3 миллион сом байгени айтыштын нагыз өзүнүн байгесине гана койдук. Уюштуруу андан ашты. Ошон менен биз жалпы уюштурууга бул айтыштын жалпы чыңымы бир 5 миллионго чамалап калды десек болот. Дегенибиз бардыгын Бишкектен алып келдик, калыстар тобу менен кайра алып кетебиз. Бул жатакана жана башка чыгымдар менен. Калыстар тобу өтө компетенттүү түзүлдү. Калыстар тобунун төрагасы Кыяс Молдокасымов агайыбыз, калгандары ушу айтыш өнөрүнө, айтуучулук өнөрүгө тиешелүү билимпоздор жана анын алып жүрүүчүлөрү болду. Ак буранын суусунан ак жүзүн чайкап тунган жан. Асылым ош каламсың алтындай жүзүн нурданган. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош.